Олжобай менен Кишимжан экөө бири туган тайэже жыйын болот экен. Экөө жашынан эле бири-бирин жактырып жүрөт экен. Кишимжандын Кудаке деген агасы Байназар деген байга кудалап коет. Аны билген Олжобай Кишимжанды ала качмак болот. Буларды сыртынан байкап калган Кудаке атайын киши койдуруп, экөө качканда ийизин куудуруп, Жийдели деген жерде эс алып олтурган жерде колго түшүрөт. Олжобайды акыры өлтүрүп тынат. Аны көргөн Кишимжан өзүнө-өзү бычак уруп өлөт. Ошондо Олжобайдын таятасы Кулжыгач атайын кабарчы жалдатып, бул Кыпчак деген абдан каарды элди окчу элем. Барып эле өлтүрүп койду десең, сени кошо өлтүрүп тынат. Андан көрө айылды билген элден Олжобайдын кабарын угус деп атайын кабарчы жиберет экен. Ошондо кабарчынын айылдын четине келип, бир абушка карыя чоң атага жолугуп, ошондо Олжобайдын кабарын айтып турган жери дейт. Аккары баштан кетпеген аккайкың аска бел кайда. Айланып каздар кетпеген айдың бир чалкар көл кайда. Канаттуу куштар жетпеген какшыган куру чөл кайда. Калкынан кеткен баатырдан кабар албай тим жаткан. Элим силердей капарсыз Кыпчак эл кайда. Алдымда бадам кызыл атар кардай сулуу мал беле. Мал берип айдап кыз алган айылыңда жигит бар беле. Таятасы Кулжыгач Майрам туудук чал беле. Калың Кыпчак көп элден кармаганы кан кускан. Элим силерден Олжобай деген бар белең. Ким болот ата бабасы, кимдин ал болот баласы. Кайсы элдин кызы болду экен ошонун тууган апасы. Анда бышкан мунай татаралап топко барбаган айылда картаң менмин дейт. Кабарын элдин сурай бер, мен дагы Кыпчак элмин дейт. Абал мурда жөнүңдү айт, эси чыккан немече, бала мен тең деп кайдан келдиң дейт. Олжобай сенин эминен калтырбай сурай бердиң деп көп болдуң элден кеткени. Көк жал элең Олжобай, күнгөйдө жаткан акордон кошо Олжобайдан калган жай. Майрам туусун жери деген Кулжыгач деген кишинин жактырып кызын алам деп жашынан өлгөн болуучуң атасың анын Солтобай. Акшум каручат кайрылып айдыңда жаткан кептерген адырдын чөбү кулпунат. Асмандан жамгыр төгүлүп абасы жакшы көктөндү. Калың Кыпчак барысы жашы менен карысы кайгысын тартып жүрүшөт Олжобай мындан кеткенге. Эрөл байлап топузган эпкиндеп тийген ок кучкан ер Олжобай баатырдын элине жаккан кеңеши. Айылдан чыккан акылмананын Бегимжан болот энеси. Каймана жүргөн картаң чал кайрылып туруп муун айтты. Башкасы кантетте бойлоп кабарчы көнүн муң айтты. Алыстан келген жолоочу Майрам тоодон келдим дейт. Кабарын уккан болчумун калың Кыпчак элдин дейт. Капаланба карыя, кабарын айтам айылына. Кайран баатыр Олжобай каргаша болуп өлдү дейт. Картайып калган Кулжыгач кайгырып ыйлап айткан соң мен кабарын сала келдим дейт. Душмандын жүрөт алдында гүлдүү бадам бууданы. Жалгыздын иши жаман, ишер Олжобай өлгөндө жанында киши турбады. Ер Олжобай өлгөндө Кудакеден башкалар көзүнүн жашын тыйбады. Кууп келип артынан Жийделиден өлтүрдүң анын Кудаке деген тууганы. Уктуңдуң аба кебимдиң угузар жайың өзүң билгенесиң эстүү Бегимде. Кыпчак абдан көп элдеп алыстан даңкын укчелем Кудакени куугунтуп. Эмиң алгын Кыпчак кегиңдиң. Кабарчым сөзүң билдим деп акылдашып көрөлүң айылга бирге жүргүн деп.
Alıp arıdın elinin Olcobay Batır öldü dep akıldaşıp murdatan ayıldı bilgen o begimden. Үйгө кирип келгенде катар олтуруп кабарчыны карады билет экен ушул деп Олжобай баланы. Эресиң анын Бегимжан эси бүтүн жан эле Олжобай жалгызым элимден кеткен бала эле өлүбү балам тирүүбү көргөн аны киши жок деги кабарчым кандай кебиң бар элең. Кабарчы туруп муну айтат байбичең өзүң билесиң чылмайрам тоодук элди дейт. Ала качып кишимдин акырың Олжо өлдү дейт. Ерегишип кармашсаң эч адам алы жете албай Олжобай алды менен өлдү дейт. Буркурап ыйлап Кишимжан буралып келип көрдү дейт. Жээнимден кантип калам деп жеңиндеги бычагын жүрөкөм алып өлдү дейт. Өлдү деп кабар укканда Бегимжан кетти кубарып өлгөнүң анын чынбы деп. Абай куш жатып калды суналып.